Негизи кур маселесине келсек, бул жеке коопсуздук да. Муну ар бирибиз тагынышыбыз керек. Анан дагы мындай сөздөр болуп кетти го. Куур тагынган машинанын датчиги бөлөкчө иштейт, airbag'тер бөлөкчө атат деген. Ооба, сөзсүз. Сиз эгер коопсуздук курду таксаңыз, машинада отурганда дагы, эми жаңыраак машинада сиз отурганда сиденьянын өзүндө airbag'тер болот да, ал билет адам отурдубу, отурган жокпу. Эгер сиз отургандан кийин коопсуздук курду таккандан кийин, Кудай сактасын, ДТП болгондо сиз тараптагы бүт airbag'териңиз ачылат. Бул руль дагы ачылат, бул сиденье дагы ачылат, бул бут дагы ачылат, бул шторка деп коет, четиндегилер дагы ачылат. Эгер кур жок болуп калса, анда кээ бирки airbag'тер ачылбай калышы мүмкүн. Сиденье дагы мисалы четки поддержательдер бар, четинде турат, алар ачылбай калышы мүмкүн. Мисалы мен билесиздер билбейм, былтыр жайында ДТП болгон, Lexus менен RX болчу. ДТП болгондо меники бүт airbag'терим ачылып кеткен. Анткени мен кур тагып бараткам, арттагы курларда немелер бар болчу экен. Мен ага деле көңүл бурган эмесмин. Обманкалар деп коет го. Бүт сиденьелер ачылып кеткен. Бирок адам жок болчу да. Демек, обманка тагыштын өзү деле бул кооптуу болбойт экен.